Милициянын көчмө кабылдамасы Кара Суу районуна да жетти. Майда айыл аймагында болуп жеринде айлыктардын даттануларын укту. Мадылыктарда башка аймактардагыдай эле негизинен социалдык көйгөйлөрүн айтышты. Айрымдары жергиликтүү бийликтин көмүскөдө жасап жаткан коррупциялык иштерин да катап өттү. Ар бир даттануу каттоо журналына жазылды. Эми аны тиешелүү кызматтар карап текшерип чыгышат. Коррупциялык иштерде бардыгы. Эмне үчүн элди чакырып алып күндүзү бербейт, типсок кылып, мынандай деп. Биз алмага жердин кереги жок. Жерде жүргөн бечараларга күндө келет. Жер маселеси боюнча 3 балам бар эле. 10 жыл болду берип койгон мал албай атам, 5 жыл болду берип койгон мал албай атам. Мына жерде жүргөндөр бардык жерине зармай сагылтмаш. Жергиликтүү тургундардын айтымдарында милициянын көчмө кабылдамасы жумасына бир жолу келип элдердин даттанууларын угуп кетишет. Мунун артында айылда майда кылмыштуулуктун саны кыскарган. Эл менен тыгыз иштешсе жакшы да милиция. Өз негиз биякта деле жакшы эле иштеп атышат. Тыгыз эле байланыш биздин милициялар көп эле биякта сатып. Элге көп пайдасы тиет. Көчмө менен айылдарга эскертүү берилип жүрүп, баягы магазин секенден азыр мына шартка байланыштуу, ковидке байланыштуу көп эскертүүлөрдү берип атат. Маска тагын, ондой кыл, мына аралыкты сакта деген маанидеги көп эскертүүлөрдү берилет. Анан эми элдердин тынчтыгына дагы өтө чоң пайдасы тиет булар. Ички иштер министрлигинин атайын токтомунун негизинде ар бир айда бир жолу бирдиктүү алдын алуу күнү болот. Жумасына 2 жолу милициянын көчмө кабылдамасы айылдарды кыдырып, элдин арыз даттанууларын жеринде угат. Кара Суу районунда эле көчмө кабылдамага 100гө жакын даттануулар түшкөн. Арыздар баары тиешелүү кызматтар менен биргеликте иликтенип чечилүүдө. Деген азыр социальный суроолор боюнча өткөндө деген биз тиги немеден өткөрүп келгенбиз, Наримандан өткөрүлгөн социальный коллективный жазганда 3 арыз түшкөн социальный боюнча. Мынакей бүгүн азыр ушул жерде азыр тактап атабыз. Тактаганда деген азыр где-то 5 арыз түшүп, ушу социальный жагында коллективно жазып, тактап элдин көйгөйүн чечүүгө аракеттер жүрүп атат. Тескин ылдыйлап азыркы убакта баягы бизде айтат, профилактический жумуштарын жүргүзүү негизинде тескин ылдыйлады. Бул боюнча ата-энелери дагы ата-энелерин ошол жаш балдардын ата-энелерине да түшүндүрүү иштери көп жүргүзүлүп атат. Ал эми Мада айылынын өзүндө мобилдик топ түзүлүп, эпит кырдаал боюнча түшүндүрүү иштерин күч түзүмдөрү менен биргеликте өткөрүп жатат. Тамактануучу жайлар, дүкөндөр текшерүүгө алынып, сактык чараларын сактабагандарга айып пул салынууда. Сактабагандарга эскертүү берилип, 1 күн 2 күндүк мөөнөт берип келетабыз. Эгерде кайра аркасынан 1-2 күндөн кайра кыдырабыз, эгерде ошо биз талап кылган иштер аткарылбаса, биз тийиштүү бузуулар кодекси боюнча тийиштүү чараларды аларга колдонобуз. Ош облусундагы милициянын көчмө кабылдамасы 500гө жакын айылды кыдырган. Анда 1300дөн ашуун жарандардан кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 600дөн жогору даттануулар болсо, 40ка жакыны ички иштер кызматкерлерине тиешелүү. Калгандары социалдык маселелер. 500гө жакыны айыл өкмөттөрүнүн деңгээлине чечилчү маселелер болгондуктан жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилген. Ал эми 9 учур бирдиктүү реестрге катталган. Айжаңыл Турдумаматова, Едил Алиев, ЛТР, Кара Суу району.